Бирок биз топуракты эч качан карабайбыз да. Только жазындасы бир нерсе кылып кетмен уруп биздекени эгип коебуз. Анан кийин алдын алып эч качан дары бербейбиз. Алдын алып никогда органический удобрение бербейсиздер. Аммофос, карбофос, НПКны таап алгансыздар, ошону эле бере бересиздер. НПКны бербеңиздер дебеймин, бериңиздер, өзүнүн нормасында. Эгерде органикага өтө турган болсоңуздар, НПКны бере албайсыздар. Себептегине навозда 40 НПК бар өзү. 40 НПК бар. Каяктан НПК болот навоздо? НПК болот. Себептегинде анын бир эле сутка жатат да, малдын ичинде биздин тоюктарыбыз бир эле сутка жатат да, экинчи суткалар сыртка чыгарат. А ошол ага чейин тоюкту бедени жеди, чөптү жеди, жемди жеп атат. Ошолор бардыгы жерден алынган да. Ошол жерден алынган азыктарды кайрадан эле сыртка чыгарат. Ошону эле кайра жерге бергиле деп атат да. Япония жаса берет экен эмени. Кыкты навозду абдан жакшы берет. 1 гектарга 50 тонна берет экен. Анан бере албаса, жаңыдай кылып компост берет экен. Мусурларды баарын топтошуп, анан кийин компостко киргизишет экен да. Ошону кайра бергиле. Силер талаадан бир гана түшүңүңөрдү алып чыгып кеткиле дейт. Эмнелерди алып чыгып кетесиңер? Биз тамырын менен кошо алып чыгып кетебиз дедик. Себептен аны эмне кыласыңар да? Аны баары өрттөйбүз дедик. Эмне өрттөйсүңөр? Жерден алган эмени дейт, питанияны дейт. Баягы гүлдөр, эмелер кургап жерге түшүп калат да, соо болсо, тамырлар. Ошону кайра компост кылып кайра жерге бергиле дейт. Түшүмүн эле алып чыгып кеткиле дагы, калганын кайра жерге бергиле дейт. Жерге өстүрүп бергиле. Компост жасагыла дейт. Компосту дагы жаңы чала айтып кеттим. Компосту июль айында баштайсыздар. Июль айында баштайсыздар. Июль айында баштап туруп, биринчи астына шак саласыздар. Андан кийин көң саласыздар. Көңдөн кийин эми шунча слой кыласыздар да. Андан кийин саман саласыздар. Самандан кийин топурак саласыздар. Топурактын 10 сантиметрден мында кырып туруп алып саласыздар, ал дагы шунча слой болушун. Андан кийин дагы саман саласыздар, андан кийин дагы көң саласыздар. Ага аралаштырылган, мисалы үчүн ачыган тамактарыбыз бар. Айран сүттөрдү кошуп койсоңуздар жакшы, потому что айран сүттөрдүн ичинде микробтор бар, ошолор мындай кылып турат. Ачтып турат, ачыш керек да. Андан кийин 1,5 метр болгондон кийин, 1,5 метр болгондон кийин ага суу куясыздар. Баягы компосттун составы ар бир слойго суу куюп чыгасыздар, 50-60% болуш керек. Яма болбойт. Яма кылбайсыздар. Тегиз эле баягы эмеңиздердин, талаңыздардын башыга эле сыйдыра бересиз. Себептегинде баягы жерден алып, чачканга оңой болуш керек. Машинанын расходду дагы ойлош керек да. Үйүңүздөн алып калып, үйүңүздө вообще жыттан төлөйт. Компостчу. Салат ачканда жыттан, ошондо жыттан. Себептегинде естественно путем баягы ичинде күйөт да. Ошондой болгондон кийин сыртта 30-40 градус болгондо, аны биздин компосттун ичинде 50-60 градус ысык болот. Ошондо элементтер баягы көңүңүздөр, баягы саман, баягы жалбырактар, картошканын почогу, алманын почогу баягы ичинде естественный путем күйөт. Күйөт дагы, аны биз аралаштырып турушубуз керек. Себептен сырты күйбөй атат да, 30 градуста, а ичинде 60 градуста күйүп атат. Аны дагы аралаштырабыз дагы. Эгер влажный жамыр жаап койгон болсо, анын үстүнө жаап турабыз. Себептен влажность дагы көп болгондо чилбей калат да. Ошентип атып, бизде 2 айда 4 айда компост болот. Ошол компосттун составы НПКсы, азот, фосфор, калий, сиздер берген азот, химический азот, фосфор, калийлердин эге тең барабар болот. Биокомпост дагы, чыгынды баягы 40 навоз барбы, биогумус дагы бардыгынын составы бир болот. Качествосы дагы бир болот. Ошондо биокомпост кылган оңой бекен, биз баягы 50 тонна 40 бергенден көрө биокомпостко өтсөк жакшы болот. Себептегенде органикалык жер семирткичти биз путубуз менен дебелеп жүрөбүз да. Ошондойуңуздардан алып химикатты сатып алгандан көрө аз-маз механический мындай движение кылып койсок өзүбүздүн ден соолугубузга дагы жакшы, чонтоюбузга дагы жакшы. Анан сиздердин баягы топуракты асылдуулугун арттырып аласыз да. Плодородие почвы деп коебуз. Асылдуулугун арттырбасак бизде ошол ким берип жаткан НПКңыздар өзүнүн убагында эле берет да. Мисалы үчүн мына карбофос, аммофостор, мисалы үчүн бедеже, помидор эмеңиздер пышканга чейин эле берет. Кийин олар баягы топурактын составында керектүү болгон микроорганизмдер бардыгын өлтүрүп койгондо, микроорганизмдер шунча 10 сантиметрде гумус мисалы үчүн 1 грамм гумусту пайда кылыш үчүн 200 жыл кетет экен да. 200 жыл кетет экен. А аны биз сугарып атып эле жок кылып коюп кетебиз, анан химикат менен жок кылып алып атабыз да. А гумусту кимдер пайда кылат? Гумусту бул
топырактын ичиндеги микроорганизмдер, биздин көзүбүзгө көрүнбөгөн микроорганизмдер. Ошондуктан топуракты дагы тирүү жан дейт экенбиз да. Анын ичинде алар болсо жүрүп атып анаэробдук жана аэробдук деген микроорганизмдер бар. Алар болсо аэробдук деген бул аба менен дем алган микроорганизм, анаэробдук деген бул абасыз. Мисалы үчүн жерди чаппасаңыз дагы ошол жерде чөп өсө берет да. Ошол жерде анаэробдук микроорганизм иштеп аткан болот да. А эгерде сиздер чапкандан кийин эле, пактаны же помидор бадырынды чапканыңыздарда өсүмү жакшыраак болуп калат го. Ошондо аэробдук микроорганизмдерге аба менен эме болгон болот, иштешкен болот. Ал эми аба менен иштеген микроорганизмдер тезирээк кыймылдап, тезирээк асылдандырат экен да. Ошолордун питаниясы, микроорганизмдер эмне кылышыбыз керек экен гумусту пайда кылыш үчүн? Аларды биз азыктандырышыбыз керек экен. Эмне менен азыктандырабыз? Навоз менен, кык менен, компост менен, биогумус менен, сидираттар менен. Сидираттарды бергенин себеби эң керек сидираттар. Сидираттарды, мисалы үчүн, картошкаңызды жыйып алдыңызбы? Ошол жерге сөзсүз арпаны, буудайды же баягы бедени эгиңиздер дагы бир айда мына ушунча болуп көтөрүлөт. Ошондон кийин жерди айдап салыңыздар. Жерди айдаганда сөзсүз 30-35 сантиметр айдаңыз. Ошондо свежий, баягылар дагы свежий биз алма өрүп жегибиз келгенде, баягы микроорганизмдер дагы свежий азык жегиси келет экен да. Ошол менен азыктанып атып эле жазга чейин сиздин топурагыңызды асылдандырып берет экен да. Көрдүңүздөрбү? Биз билбеген нерселер көп бекен. Ошо асылдандырып атып туруп эле биз органикалык айыл чарбага ошентип биз өтүп кетет экенбиз да. Анда эмесе биздин органикалык айыл чарба департаментибиз 2019 жылы 20 февралда 73 токтом менен Кыргыз Республикасы менен атыбыз өзгөрдү. Органика мурун биз Кыргыз Агро Био Борбор элек, азыркы күндө органика айыл чарба Ош аймактык филиалы болуп калдык да. Бизде органика айыл чарба ушундай түшүндүрүү иштери бизге жүктөлгөн. Сиздерди органикага өткөрүш жана сиздерге сертификат берүү, сертификациялоо жолу менен сырткы рынокко чыгуу жана ички рынокко чыгуу жана Кыргызстанда жашап жаткан элдердин саламаттыгын сактоого өзүбүздүн салымыбызды кошуу менен ушундай абла ташыш менен жүрөбүз. Андан кийин биздеги мурун биоборбордо чыгып жаткан биопрепараттарыбыз жана энтомофагтарыбызды дагы деле улантып жатабыз. Себеп дегенде органиканы өндүрүүдө биздин биологиялык метод менен биздин биопрепараттар менен түздөн-түз органикага барабыз да. Мисалы үчүн өсүмдүктөрдү топурактан өстүрүп жогору чыгардык, алардын иммунитетин көтөрүшүбүз керек. Иммунитет дегенде кандай түшүнөсүздөр? Иммунитет дегенде клетка менен клетка бири-бири менен тыгыз аябаштап байланышканда ошондо иммунитет күчтүү болот экен. Мисалы үчүн бизде дагы адам баласында дагы иммунитети слабый экен, тез эле грипп болуп калат да дейбиз го. Алардын дагы клетка менен клеткасы тыгыз байланышпай калат да. Ошондо алардын иммунитети слабый болуп калат. Мисалы үчүн мынандай болуп калган, ортого вирус туруп алат. Вирус туруп алат да, грипптин споралары жемелер туруп алат дагы, же гепатит А, Б, С'лар мына жерде туруп алат да. Ошолор тез эле ооруп калат да. Өсүмдүк дагы ошондой. Мындай аябай тыгыз байланышканда эч кандай грипптин вирустар келип түшпөгөндүктөн иммунитетти көтөрө турган биопрепараттарыбыз бар биздин. Биолигнин жана триходермин деген. Биолигнин бул биостимулятор, өсүмдүктүн тамыр системасын абдан жакшыртат. Тамыр системасыга биз үрөлүү убагында жана көчөт болсо көчөттү малып туруп анан кийин эгебиз. Себеп дегенде баягы бул дагы микроорганизмдер, баягы биздин биолигнин микроорганизмдер баягы жабышып алат дагы, баягы оболочка сыяктуу болгондо жердин составындагы терс болгон таасирлер, мисалы үчүн бирөө дебелеп коет, же ысык болот, же суук ошолордун баардыгын сактайт жана жер астындагы сууларга чейин жеткизгенге тамыр системасын жакшыртат. Ошонун негизинде жакшырып атат дагы үстүңкү катмы топурактын үстүңкү катмарындагы өсүмдүктүн өсүүсүн абдан жакшыртат. Иммунитетти көтөрөт, фотосинтез процессин абдан жакшыртат, түшүмдүүлүктү 20-30% чейин жогорулатат жана сиздерге 10 күн 15 күн алдыгыраак бышырып берет. Дагы сиздерди алысыраак алып барганга мүмкүнчүлүгүңүздөр болот жана узакка чейин сактасаңыздар болот да. Себеп дегенде химикатты көп иштеткен болсоңуздар узак сактай албайсыздар, алыска алып бара албайсыздар. Биз жерге уруп багыбыз тез эле чыгып калат химикат, билесиздер. Органика ошон менен айбаланат да химикаттардан. Экинчи дарыбыз мен азыр алып келгенмин, триходермин деген дары, эгер керек болсо сатып аласыздар. Бизде атайын счет бар. Биз ошого кеткен эле расходдорго расходубузду эле чыгарып алабыз дагы, кайрадан элге жасап беребиз да. Бул
өзүнүн баасында сатабыз. Минсельхоздун дыйкандарга болгон жардамы да. Эгерде триходермин Россиядан ала турган болсоңуздар 1 литри 1000 сомго чейин. Биздин 1 литрибиз азыркы күндө 60 сом. 1 литри. 1 гектар жерге 15 литр кетет. Триходермин бул кандай дары? Триходермин бул илдеттерге каршы. Илдеттердин алдын алуу. Илдеттери мисалы үчүн 60-70 түрдүү илдеттердин алдын алат. Жана ошону айыктырат 20-25%га чейин. Бул триходерма лигнориум деген бул да грипповый ооруларга, бактериальный ооруларга каршы күрөшөбүз да. Мисалы үчүн триходерминдин составындагы микроорганизмдер, мисалы үчүн сиздерге мисал келтирет, майлуу сууга миланы куйганыңызда мила май жеп коет го. Ошол сыяктуу биздин триходерминибиз ошол түшкөн оорунун грибини жейт, ошентип. Спораларын ошентип жейт. Анан кийин ону алдын ала берген болсоңуздар, бирден экиден түшүп турган болсо ошону жеп турат. Жана бул дагы иммунитетти көтөрүп, фотосинтез процессин жүргүзүп, жакшы жүргүзүп 20-30%га чейин түшүмдүүлүгүңүздү арттырып берет. Эгерде өсүмдүктүн ден соолугу чың болгон болсо, ал сиздерге түшүмдүүлүктү сөзсүз жакшы берет да, туурабы? Аны тоже тамыр аркылуу берсеңиз болот, үрөнү чыласаңыз болот, көчөтүңүз болсо башкагы малып туруп бирсире бересиз, тамыр системасына куюп койсоңуздар болот, жана жалбырактар аркылуу. Мен деле мабырмын, азыр кошуп кетейин. Көчөттү биологин менен триходерминди аралаштырып туруп, кошуп туруп, анан кийин лай кыласыңар дагы, лай. Чыла кылып туруп, ошого көчөттү малып туруп, отургуза турган болсо, көчөттүн тамырындагы бардык грибокторду жок кылат, анан кийин рост стимулировать этет, тез өстүрөт. Өмө берип аткан алмаларга Немесе жалбырактан. Жалбырактар бүчүрүдөн баштап бересиздер, бүчүрүдөн. Жалбыракка берсеңиз, Бүчүрүдөн баштайсыз, натуралдын акырында, марттын акырында биз чыгара баштайбыз. Ошондо заказ менен гана иштейбиз. Марттын башында бересиздер, бүчүр болот, гүлдөгөн убагында бербейсиздер, гүлдөгөндөн кийин бересиздер, ошо бышканга чейин 3 жолдон 5 жолго чейин бересиздер. Алмаңыздардын чоңдугу аябай жакшы болот, товарный красивый болот, андан соң даамы аябай сонун болот. Себептен бул жерде органический сиздердин биздин биологик триходермин дарыбыз өсүмдүгүңүздүн биологический органдын дарыны күчтүү, кубаттуу кылып берет да. Күн защита деген да. Да, ооба. Биологический защита. Эгерде кубаттуу Биозащита. өсүмдүгүңүз жерден, топурактан азыкты жакшыраак жеп алат, күндүн нуруну жакшыраак сиңирип алган болсо, бизде сөзсүз түшүмдүүлүк жогору болот да. Желимдерге Триходермин. Былтыр Төбө майынан менин клиенттерим көрбөй атам да, бир аксакал киши. желим басып кетти бутур. Желим басып кеткенинде желимиге алып келип 2-3 жол бергенде желимим жок болду кызым деп айткан. Ушул Мына желимди жок кылат да. Төбө майынан алып кеткенде желим жок болгон. Katılımcılar, keçiraslar biz 5-10 saat aranızda çekim falan geldik. İçinde sözler var. Adalesler. Qanday savol? Yaxshi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Salondan çıkmasa bu bir ucu bakmaya kaldı. Dalgalı çekiyoruz. Orada güzel dişleri koştur da. Az mı? İşte biz 5-10 saat uzanlar var. Ha, vaqtni bo'ldi. Bağmanlar bileyim diyeyim. Oşanlarla bağmancılıkta önlüktürü fondunun daha çok eksik bilmesinde. Eceköyüz o şaymaktı organik alkohol. Органик алча бар. Rahmat. Anda biz sizlerge düzümsüzle hakimge söz verse kanda dersler. Anan seminardan hakim olasa. Ana konuyu kardeş onda siz gele veririz razı. Men birinchi kechirim so'rayman. Sizlar ataylab kelib buna bugun el menen aytkanda 3-4 kun murda kunda ayыл чарба мистигин келип биз районда дагы өткөрүп, алар баягы миссия айыл чарбадан Аскар Сагынбаевтар келип ушул алар эми баягы ушул тармакта башка нерселер багаманчылык айтканда бүгүнкү күндө эми биздин өрөөндө силерге чоң рахмат. Атай келип мына элди чогултуп бүгүнкү күндө ушул кылып аткан жумуштарыны багаманчылык эми азыр күндө Төбө майында уже өнүгүп калды да. Өнүп калды десек болот, туурабы? Көбөйдү. Бирок мына силер дагы ошол нерсени улантып, эми мен ойлоймун, өзүңөр жакшы сунуштарыңарды берип, эл менен иштегени келгенсиңер. Биринчиден урматтуу Төбө майдагы туугандар, бардыгыңыздарды урматтуу коноктор, кирип келген жаңы жылыңыздар менен эми жаңы жыл 2020 жыл жакшы жыл болсун. Урматтуу президентибиз айткандай, ак жолтой жыл болсун. Эл журтубуз баары үчүн тынчтык, амандык, барчылык, токчулук, тынччылык алып келген, ынтымактык алып келген жыл болсун. Эми быйыл саясий иштер көптөйт, бирок ал баардыгынын бүгүнкү күндө мен ойлоймун
биздин элибиз ага бул баягы системага уже көнүп калды да, ар ким өзүнүн ою пикирин жүргүзүп калды. Бүгүнкү күндө мына Искендер эке турат, мен эми бу жерде баардыгын эле тааныйм. Булар мына Арис программасы менен деле мына кандай иш-чара болсо, булар менен да биз тыгыз байланыш иштейбиз, баардыгы менен эле. Келген мүмкүнчүлүктөрдү биз түзүп беребиз, шарт түзүп беребиз. Айыл өкмөт, район биздин жумушубуз ошо келген мына ошо биз менен иштейбиз деп келгендерге мүмкүнчүлүк түзүп, шарт түзүп бериш, эл менен жолугуштуруп, кандай биз элибизге кандай жакшылык болсо, биз ошону келгендер менен иштешке биз ар дайым даярбыз. Жакшы, баардыгы ар дайым иштешип келип атабыз, иштешебиз Кудай буйруса. Анан эми кечегенде өзүңөр көрүп атасыңар, урматтуу туугандар. Эми мен негизгиси айтайын деп келгеним, азыр мектептерге дагы барып, мектептерге эми баягы окуу мезгилинде эмне кылдырбастан келип, аз мугалимдер менен жылуулугуну, башкасыны көрүп жүрөм да. Бул жакта да көрүп, мен мугалим директорлорго айтам. Жаман көмүр болсо албагыла, жаман тамак болсо балдарга ичирбегиле. Мына мен аким болуп 2014-жылы жынагына келгенден бери айтам. Жаман болсо алба, балдар ичсе эртең жоопкерчилигин алгыбыз келбейт. Анын убалына калгыбыз келбейт. Балдар жаман тамак ичип, бул мамлекет акча бөлүп атса, анан ошо акчаны кыскартып бардыгыны анан балдарга эң начары. Эртең олар мамлекет оңдойбуз дегенде биз тамагын, ден соолугуну начарлатып койсок, анын күнөөсүн тартып калабыз кийинде. Ошон үчүн мен ар дайым айтып келем, аздан бир катар алар менен көрүп, жолугуп, детсадтарга кирип, тамак иштарын көрүп жүрөм да, баста ар дайым эле. Ошолор менен жолугушуп кетем. Бул деген биздин келечек балдар. Бүгүнкү күндө мына быйылкы 2020 жыл мына көрдүңөр, урматтуу президент тарабынан региондорду дагы улантыш үчүн, өндүрүш үчүн, өстүрүш үчүн региондорду өнүктүрүү, санариптештирүү жылы деп. Мына санарит дегенде биз ойлойбуз да, компьютер алып келип койсок, жок, компьютер эмес. Биз компьютер өзү компьютеризация, а санариптештирүү бүт байланыш, электронный байланыш. Бүгүнкү күндө мына көрүп атасыңар, баардыгына электронный кетип атат. Ишкана мекемелер барып көрөсөңөр, 1-2 жылдын ичинде эч жака багыштын кереги жок болуп калат. Жайында керек болсо телефондо любой нерсени алса керек болуп калат. Ошого биз артта калып кеткен экенбиз. Мына президентибиз катуу ошо 2 жылдан бери мына талап коюп атат. Биз алыстыга жылып калдык санариптештирүү жылдачы. Бул деген бүгүнкү цивилизация, мамлекеттик цивилизация мына кошмо мамлекеттер өтүп кетти. Ошону президентибиз бардыгына эмне кылып чыгып, ошону алыстыга карап жылдырышты баштады. Ошону бардыгыбыз салымыбызды кошубуз керек. Анан быйылкы балдарды колдоо жылы деп. Ошо айтканда ошо сайтта балдарды зордук, зомбулук көбөйүп кетти. Мына көрүп атабыз да, телевизордо угабыз, жерлерди чын айтканда ушунчалык баягыга кейсин атып ташса деген ушу балдардын ушунчалык баягы кордогондору бар. Эми мыйзамга туура келбейт экен. Эми анда эле баардыгы эми биз бирөөнү атышка өкүм кыла албайбыз, аны бир Кудай билет экен. А эми мамлекет аны эми бай жазасыны тарткандарга тартыш керек. Биз бергерлерди жаза тартып атса деле кой деп ортого түшүп калабыз. Ошондорду кылбасак кийинки оңолбойт. Ошон үчүн быйыл балдарды колдоо, ушу балдарды колдойлу, балдарды өнүктүрөйлү. Балдар келечегибиз деп президент ошонун жаалыгына бүгүн быйыл кошту. Бул чоң нерсе, биздин келечек ол, эң негизги ошол. Ошондуктан азыр биз ошол тамагы болобу, башкасы болобу баскан, эми биз бүгүнкү күндө мен айтам, биз кыйраттуу бирик деп айта албасак деле, бирок аракет жасап атабыз. Мына бүгүнкү күндө бардыгы нерсе өзүңөр көрүп атасыңар. Жол оңдолсо, мектеп оңдолсо, бар нерсе бул президенттин саясаты, урматтуу туугандар. Мамлекетте бир саясат, ал президент саясаты болот. Ошону президент тапшырма берет өкмөткө, өкмөт казанын толтурат. Ал бардыгын налог топтойбуз толтургандан кийин, ал президент тапшырмасын. Ошол жерден депутат да калат, аким да калат, министр да калат, ошентип бар жерде оңдолуп атат. Ошон үчүн биз билишибиз керек. Бул мамлекеттин бюджетинен болуп атат. Ана мен жолду оңдотуп элем, мен кылдым дегенден алыс болуш керек. Ал мамлекеттики. Сен чөнтөгүңөн кылып кой, анан айт, мен кылып койдум деген. Ошон үчүн мен айтам да, кимиз келсе, министр келсе, депутат бар, биз айтышыбыз керек. Айыл өкмөттү дагы. Бул айыл өкмөттүн бюджетинен. Айыл өкмөттүн бюджети дагы бул мамлекеттики. Бардыгыбыз мамлекеттики. Ошондон алып атабыз. Ошондо гана анан мамлекеттин аброю жогорулайт. Анан бардыгыбыз эле мен дей берсек болбойт анда. Биз мамлекет ошондо элге анан мамлекетибиз казан толуп атыптыр, экономикасы көтөрүлүп атыптыр деп ошондо элге. Анан эле мен кыймын деген болбойт ал. Ошон үчүн мына бардыгыбыз ушу мамлекеттин өнүгүшүнө ар бир салым коюшубуз керек. Мен негизги бүгүн дагы ошо бир темасы көрүп атасыңар, мына Баткен жакта канча ызычуу болуп атат. Бул чек ара. Мына чек арада уш Төмөйүн чек арада, мен кечээ Теп Оргондо дагы барып, заставадагы бериге эл менен эрке кышкырда дагы барып эл менен айттым, балдарды этият кылгыла, мал койду этият кылгыла. Мына Аксыда билесиңер да, мал кой өтүп ошонун аркасынан жандай болду. Мына бүт бу чек ара деген бул мамлекет граница, биз акыбыз жок бирөөнүн чек арасына өткөнү. Алар да бизге өтүшү жок. Бул чек ара. Чек ара. Ошончо этият кылыш керек, мал койду.
Мына көріп атасыңар, төмен мойында мына кеткен жақта 4-5 жыл мурда қой, мал, урдалар тойғызат эле. Мына эки мамлекет жоғылып қайтарып бербейт эле. Мына бүгүнкү күндө мына эки мамлекеттин жетекчилиги мына жакшы президентибиз ошол мамлекет менен давай биз ынтымак эл журтубуз үчүн бирге болойлу деп кадам таштады эле биздин президентибиз. Даржал кадам таштап мына азыр жакшылыгынан уурлук да болбой калды. Неге дегенде уурлар өз ичибизден. Ошак менен байланышып алып, бияктан алып чыгып, билет да кайтарып ала албайбыз. Ошентип бизди кыйнап аткан. Мына азыр мамиле жакшы болуп калды эле. Уурлар да ортодон коркуп калды. Эмне дегенде аяктан алып чыкканда уже айтып коет да кимден алып келип атканын. Ошон үчүн бул мамлекеттин ынтымагы бул баягы эң жакшы. Бул каалайбыз, каалабайбыз, бул биз Кудайым берген кошуна, Кудайым берген эл. Биз бу жерден баарыбыз бирге жашайбыз. Эч кимибиз көчүп кетпейбиз. Кетсек бир айланып туруп кайра келебиз бу жерге. Кечиресиңер. Кошулар эч качан көчүп кетпейт. Ошон үчүн бу чек араны этият кылыш керек. Мал койду этият кылгыла, өзүңөр этият болгула. Жакшы, мындай жакшы болуп калды. Билесиңер да, мурда өткөн атып аткан канча инцидент болгон. Азыр мына президенттердин жакшы болуп калып, арада жакшы болуп калды. Мына Баткенге, Аксайга баягы Тажикстандын урматтуу президенти келди ошол жерге, Кыргызстанга. Көрдүңөр да, биздин президент менен барып, кийин Тажикстанга барды эки президент. Мындай тарыхта болгон эмес. Бул дегени жетекчиликтин элге болгон мамилеси. Биз ынтымак болсок, эл жакшы болот деген мамиледе эки мамлекетке эки президент барып, каттап эл менен жолугушуп атат. Бул тарыхта болгон эмес. Ошон үчүн биз дагы ошол нерсени этият кылайлы. Этият кылайлы. Бүгүнкү күндө кандай маселе койсоңор, биз колубуздан келишинче аракет кылабыз. Мына азыр эми мына айыл өкмөттө жаңы шайланды, орун басары дагы, бу жерде эми мэрде отурганда депутаттар бар, айыл кеңештин баардыгы активисттер көп. Мына отургандар, келгендер баардыгы активисттер. Рахмат силерге. Атай вакыт бөлүп келип, бул жерде мына аксалдар отурат, исламова биз дагы зерттебей тынбай барып турат. Маселени айтып турат да. Эми бул жакшы нерсе. Айтып турган жакшы да. Эми адам баласы ушундай да, иш көп. Анан эми жерде Искендер Экономоватор эми постоянно биз байланыштабыз. А жерде биздин администрацияда офиси бар. Постоянно баягы кыз байланыш ишти кылабыз. Булар дагы мисалы болгон нерсесин ушу элге алып келип жайылтайлы деп жүрөт. Мен ойлоймун, эми ошол баардыгы ынтымакта болсок, жакшы болот. Ынтымак баардыгы береке ынтымакта экен. Мен ойлойм да, бир ушунчалык баягы адам баласы ушунчалык жанда болот экен, камсыз эңге банда. Ушул бар жокту бир күндө бүтүрүп койсом, андай болбойт экен да. Андай болсо жашооту көп болот экен. Ана бир күндө бар жокту үй алам дегенде эле болбойт экен. Ал буйрубайбы? Насып кылабайбы? Мына көрүп атпайбызбы телевизордо? Эми Кудайым жараткан экен, ырыскы менен жаратат экен. Берген ырыскыны жейбиз. Берген ошол жашоону жашайт экенбиз. Анан эле бир жолу эле бар жокту мен алып калам дегенден алысыраак болушубуз керек экен. Жай айтканда мына союз мезгилинин көп нерселери, ушул таасирлери эми ол системанын дагы керектүүлөрүн алып атат. Бүгүнкү күндө программалар баягы Маркс, Энгельсиндей программа туруп, ошол мезгилде союз мезгилде кайсы тараптар мына плановый жеси, экономический жактары, жакшы жактары болгон, ошолордун керектүүлүгүн алып атат. Бул эми бу жерде аксакалдарыбыз отурат, агаларыбыз отурат, бул системаны жакшы билет. Эң негизгиси элдин бири-бирине мерими болгон. Азыр ушунчалык мамлекет бар жок бар. Бирок биздин баягы баарыбыз кайдыгер болуп калдык да. Бардыгыбыз эгоист. Только мага болсо экен деп. Ал менен болбойт экен. Көрүп атпайбызбы? Ошон үчүн эң негизгиси ынтымак. Мурда бирөөнүкүнө бирөө мейманга кирет, азыр бирөөнө бирөө келсе жаман көрөт. Бул эгоист да бул. Ичибиз тар болуп кетти да. Заман кеңейди, ичибиз тар болуп кетти. Союз мезгилде кысым күчтүү эле, бирок эл кең эле да, азыр наоборот болуп кетти. Ошон үчүн мен айтамын, баардыгы бүгүнкү күндө биз эми мына ошол мен эми премьер-министрдин, президенттин ушу райондогу өкүлү. Биздин өкүл мына баардык айыл өкмөт, бир мына силер баардыгыбыз. Бул меники эмес, же айыл өкмөттүкү эмес, баардыгыбыздыкы, урматтуу агалар. Биз эч качан мына биргеликте кылбасак кыла албайбыз аны. Биз биргеликте кылышыбыз керек. Ошон үчүн силер дагы мен ойлоймун жардам берип, мына келген агалар эжелерге чоң рахмат. Атай мына бүгүн ишемби күнү, эртең айыл чарба департаменти чогуш кыла албайм, туура эле. Эми базар күнү кыйын да, кыйын. Аны эртең дүшөмбү экинчи күн десеңер, мен аны уюштуруп берем силерге. Макул, биз келгендер баарын уюштуруп атабыз. Мына быйыл баягы гилар салгандар дагы, силер дагы алдыбы? Баягы кытайлар келгенде. 2-3 эсе кымбат алды. Былтыркы мурда жылкыдан. Мына арабаны чекапта баягындай кылды. Бул өкмөттүн башчысы жөнөткөн өкмөт аппаратына балдар алып келди, президент тапшырмасы менен. Кытайлар 80, 70, 150, 180, 200дөн кымбатка чейин алды гиларсты. Мен эл менен ошакта дыйкандар менен жолугушууга аракет кылдык. Аппаратты алып келдик. Не дегенде биздин жумушубуз ошол. Дыйкандыкын кымбатыраак алса, дыйканда жакшы болсо биз үчүн жакшы. Биз үчүн жакшы бул.
Ошон үчүн бүгүнкү күндө мамлекет ушу пышкан нерсени, кылган нерсени чыгарып берип, сатып бергенге катуу аракет. Эми чын айтканда бул рынок экен бүгүнкү күндө. Бирок мен ойлоймун, Кудайга шүгүр эле. Азыр мына кар жаасы жолдо көрүп келатат, ушу Кудайдан тилейбиз. Эми ушундай экен да, суу көп болсун, суу жакшы болсун деп эле кышы менен Кудайдан тилеп чыгабыз. Неге дегенде суу парча болсо биздин эң негизи ошол. Мына Найман быйылкы жайына барып туруп, азайып туруп, Кудайым берип, рез көтөрүлүп кетти. Бул да Кудайдын бергени. Ошон үчүн көңүлдү түз кылып, элди оңдоп, жакшы дей берсе Кудайым өзү биз ойлогондон да жакшы берет. Бирок сабыр кыл. Только сабырдык менен. Ошонтон ынтымак болсун, жакшы болсун, ар дайым тынч болгула. Эми ушул мен силерден суранчы, кошуна колдо туугандар барды. Мен ойлойм, берден бардыгы участкадан болсо керек. Элдерге айткыла, мына чек арада этият болсун. Азыр эми Керкедан жака барып, Этекке дагы жандарга барып дагы айтабыз, буяка достукка дагы барып сүйлөшүп, больницадагы жолго түшүп калды окшойт. Анан больницадагы аксакалдар отурат, мына ызычуу боло бер, мен айткам, ызычуу кыла берсеңер, эч ким келбейт бул жерге. Келбейт. Өзү врачтын жумушу өзү оор. Анан эле барып томполон кыла берсеңер, эч ким келбейт анда. Эми бул медицинада, медицинаны тым коюш керек. Бул оор нерсе. Мына медиктер бирөөнү ойлоп жүрүп, өз өмүрү өтүп кетет. Өзү ооруп калат. Өзү ооруп калат. Бул медицина өтө кыйын нерсе. Медицина. Анан кийин ошон үчүн силер ошого жардам бериш керек. Бардыгына биз мугалимдер эми мына бүгүнкү күндө мына өзүңөр 3-4 жыл мурун мугалимдердин айлыгы көбөйдү деген бир айланып эле түзөп койгон. Мына бунусунда реально мына президент өзү райондорго чейин аппаратты контроль кылды. Айлык алдыбы? Көбөйдүбү, көбөйбөдү? Ар бирибизден сурап чыкты аппараттагылар. Ар бирибизден. Президент өзү контроль кылды. Не дегенде ойлоймун мугалимдер болсо айлыктары жакшы эле болду. Эми мындан деле жакшы болот Кудай буйруса. Только сабырдылык менен жакшы интимак иштесек, мамлекет биздики. Биз жоготсок, эч ким жакшы мамлекеттен бербейт. Ошол мына урматтуу президент губернатор болгон айтат эле, инилерим, мамлекетиң жоголсо, сенин байлыгың, бийлигиң эч кимге кереги жок. Көчөдөгү кор болобуз. Негизи мамлекет сактап калыш керек. Мамлекет болуш керек. Мамлекет жок, мага кандай элдер жүрөт? Кереги жок дүйнөңдө да башкасын, эгер мамлекетиң жок болсо, амалың да кереги жок дейт ошол киши. Мына бүгүнкү күндө көрүп атасыңар. Ошол үчүн жанын берип, жан талап иштеп атат. Аны биз колдошубуз керек. Бир ал кишиге керек эмес, бардыгыбызга керек. Мамлекетти сактап калыш. Ошондуктан мен силерден сурайм, ынтымак, эми төбө моюн кең, Кудайым берген жер. Кудайым берген жер. Кудайдан тилеп, судун тилеп турайлы, тынчтык тилеп турайлы, бардыгы болот. Бардыгы болот. Ынтымак, биримдикте. Анан эми быйыл саясий жыл деп анан көрүнгөн жана кылбагыла. Өзүңөр бүгүнкү күндө биздин мамлекетти көргөн кеңирчилик, свобода, мына сүйлөп, айтып, бар нерсесин кылганды кылган, кылбаганды кылган деп айтып иштетишибиз керек. Мына айтам, бизге да айткыла. Кемчиликти айткыла, биз аткарабыз. Эч качан мен айтам, мен эл менен жолугушканда эч качан качкан эмес, мен качпайм. Биз бүгүнкү күндө мамлекетке келгенибизде жумушка. Биз талкаланып бүткөн нерсени оңдоп атабыз. Биз эчтекени урдап сатып берген жерибиз жок. Бузуп жүрген жерибиз жок. Биз оңдоп атабыз биргеликте. Ошо президенттин тапшырмасы менен, өкмөттүн, область жогорку кеңештин бардыгы менен. Ошондуктан ынтымак болсо жакшы болот. Эгер сурооңор болсо бергиле. Мен эми кечирим сурайм, силер кичине убактыңарды алдым. Ошон үчүн эле мына тездетип айттым. Баягыдай да келип эле анан мен сүйлөйүн дегенде мен өзүм тартылдым да, эми силердин баягы өтүп аткан нерсесин токтотуп, мен кечирим сурайм ага эжелерден. Муну сүйлөп аткан неме деп аткан эмес. Эми кайра силерге жандай кылып кыласыңар. Эми силер буну жакшы угуп кыла, сурооңорду бергиле, айткыла. Биздин суранычым бар да. Пожарныйга жардам бере аласызбы өкмөткө? Пожарныйда эми быйылкыга биз айтам, жылда айтабыз. Эми биз районубузда экөө бар экен, бирөө эски экен да бирөөнү алып келип берели десекчи, буяка бергенде жаңыраган бериш керек. Бүгүн Бакшар айында өрт чыгып, Балсар айында өрт болду да, малдар бөкүрүп өлдү да, пожарный кызгадан келгенче болбоду, алчар. Мен уктум, аз барамын. Исраилов деген дедиби? Мага о түндө чалган саат 6-ларда болсо жаңырып турчу. 9-да 5 жерде болгон, үй бүткөнчө карап турган, күй кетти да ошондой болду, пожарный келгенче. Биз эми ушу бирөөсүн берели, эми жаңы эле алып берели деп атабыз да, эми берге жаңы атай кылбасак эскиси болбойт. Ошого жардам бериң. Жардам беребиз. Беребиз, эми Кудай буйрса. Биринчиден рахмат ушунчалык келүүбүздөн Аллахтан сураганыбызга, мына азыр оң жакта билсеңиз керек, биздин депутат бар. Ошол депутаттан мына бир кирип кабыл алып кетти. Болду. Бир күн бою мына балдарды колдоду. Макул. Отоплениеси ошол Союздун алдында болгон бойдон турат да. Аны биз эми местный кеңештен карадык, мен өзүм депутаттын Билем. бюджетибиз көтөрүп атат.
ошондо кичине жардам берсеңиз. Макул. Азыр бир кирип барып. Мен де сізге суроо бар. Бол. Аким аке, азыр бардык ошол Лейлекте, Кадамжайда, анан Нокатта бардык эле ошол жооптуу адамдарга айтып атабыз. Бул биздин сиздерден суранычыбыз. Мына мектептен чыкканда эле бала баягы комок бар да. Комокко кирсе эле баягы китайский эмелерди сатып атат да. Биздин балдардын памятин, анан кийин баягылардын мына ички органдарын баардыгын разрушать этип аткан конфеттерди Ошто чоң контейнер бар. Бир 10 контейнер бар, жалган китайский конфет сатат да. Ошол конфеттерди сизден сураныч, ушуну өзүңүздүн районуңузга киргизбесеңиз. Бардык ошол магазин иштеткен адамдарга айтыңыз ушуну алып келбесин. Мына өзүбүздүн Кыргызстандын жакшына мына өрүгү бар, башкасы бар, ошону бере берсин балдарга. А берки ол балдарга жетирип аткан эмелер ал мына кыз айтып аткан ГМО да ол. Бардыр тукумсуздук алып келет. Ошо балдарыбызды билбейбиз да бизчи эмне жеп аткан балабыздын. Барат 1 сом экен. 50 тыйын экен бирөөсү. Жеп жеңил бир нерсе да баягы. Ошону жейт оозу кып-кызыл боек болуп үйгө келип атат да балдар. Аны жандагылау, сени сендермен бу жерден айтам да, бу жерде ата-энелерден баары жардам беришибиз керек да. Мына мамлекет тарабынан мисалы санитар не структура болсо мен айтамын, өзүм да айтам. Бирок силер айыл кеңеш депутаттары, мына айыл өкмөт бардыңар, силер да жардам беришиңер элгечи. Муну сатпай эле коюңуз да айтып керек да. Айтпагыш, ол жалпысынан кылбасак болбойт. Баягы бийлик баягы эмне кылып аткандай болуп калат да, аны ата-энелердин алдынан болуш керек. Ошон үчүн силер баягы кылганда протокол киргизип, ушунча чогуш ичинен, эл ичинен ушундай күчтүү